Бул морт өсүмдүк Англиянын Кё шаарындагы королдук ботаникалык бакчанын Palm House деп аталган жеринде сакталган. Көптөр аны көрбөй жөн эле басып өтүшөт. Жапайы жаратылышта бул түр миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калганына карабастан жок болуп кетиши мүмкүн. Мына бул билинбеген кичинекей өсүмдүк. Бирок бул рак илдетине каршы колдонулган дарыларга кошулган өтө маанилүү өсүмдүк. Өсүмдүктөрдөн жасалган кийимдерди кийип, тамактарды жеп, алар тазалап берген абаны дем алып жүрөбүз. Адам баласы өсүмдүктөрдөн түзүлгөн. Өсүмдүктөр жашообуздун ар бир бөлүгүндө. Ар бир 10 дарынын 9-у өсүмдүктөрдөн жасалаарын эске алганда, мында карап, ушул өсүмдүк жоголуп кетчү болсо, анда келечекте жасалчу дары-дармектин теңи жок болот дегенге барабар. Жок болуп кеткен ар бир түр менен кошо мүмкүнчүлүк да жок болот. Өсүмдүктүн ошол түрү кандай потенциалды камтыганын билбей калабыз. Ал ракка каршы пайдасы бар болушу мүмкүн. Балким ачарчылыкка каршы күрөштө жардамы тиймектир. Билбейбиз. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү изилдөөгө жетишпей, өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жоготуп алуу капа кылат. Амазон токойунан тартып Африканы бойлогон Анд тоолоруна чейин бул акыркы маалыматтар 2020-жылдан бери табылган 19 миңге жакын жаңы өсүмдүктөрдүн жана козу карындардын түрлөрүнүн дээрлик 80% жок болуп кетүү коркунучу алдында турганын көрсөтүп турат. Бул негизинен алардын өскөн жеринин бузулушуна байланыштуу. Жердин үстүндөгү көзгө көрүнгөн нерселерден сырткары ошол өсүмдүктөр жер астында эмне болуп жатканы тууралуу укмуштай ар тараптуу татаал маалыматтарды камтыйт. Билдирүүдө козу карындар дүйнөдөгү биологиялык ар түрдүүлүк илиминин кийинки фронду деп айтылат. Козу карындардын дээрлик 2,5 миллион түрү бар экени айтылат. Бул жерде козу карын адистери микологдор иштейт. Бул жер тынч экен. Бул миңдеген үлгүлөрдүн айрымдарын Дарвин өзү чогулткан. Азыр болсо микологдор бул козу карындар жапайы жаратылышта жок боло электе аларды изилдеп чыгышы керек. Биз жаңы түрлөрдү табышыбыз керек. Биз адамдардын булардын артындагы химияны түшүнүүсүн каалайбыз. Биз адамдар талаага чыгып козу карын терсе деп ойлойбуз. Эксперттер аз. Козу карындан түрдүү нерсе жасаса болот. Анан жада калса кирпич жасаса болот. Азык түлүктүн таңкыстыгы сыяктуу көйгөйлөрдүн үстүнөн иштеп жатабыз. Козу карынды өстүрүү өтө оңой. Кичинекей жерлерде өстүрсө болот. Азык түлүктүн эмки түрү козу карындан жасалып калат болуш керек. Англиянын Вилшир аймагында токой боюнча мугалим Джен токойду көрсөтүүдө. Дөңгөчтөрдүн ичинде козу карындын түрлөрү көп. Биз анын үстүн гана көрө алабыз. Азыр биз козу карындардын түрлөрүнүн 90% ачыла электигин билебиз. Демек биздин козу карындар тууралуу түшүнүгүбүз аз. Алардын канчалык маанилүү экени көрүнөт. Бул бүтүндөй жашыруун дүйнөнүн канчалык укмуштуу экенин изилдеп баштаганда, козу карындар эң чоң тирүү организм экенин түшүндүк. Бул дарактардан чоңураак, көк киттерден чоңураак. Мунун баарын балдарга үйрөтөбүз. Алар буга абдан кызыгат. Алар кичинекей нерселерди караганды жакшы көрүшөт. Анан дагы жер астында козу карындар бири-бири менен кантип сүйлөшө аларын элестетип көрүү да балдарга кызыктуу. Бул балдарды тартуунун эң сонун жолу. Келечекте микологдордун көп болушу үчүн бүгүнкү илимпоздор биздин айланабызда жана жер астында өсүп жаткан нерселерди азыртан эле баалашыбыз керек дешет.